Коомчулук деле эмес, бийлик бутактарында да эки жаат болуп талкууга алынган 12 жылдык билим берүүнү министрлер кабинети бекитти. Маалыматта айтылгандай, токтом эл аралык билим берүүдө таанылган улуттук жалпы билим берүү системасын куруу, глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүү болууга мүмкүндүк берүү жана сапаттуу билим берүү максатында иштелип чыккан. Ага ылайык 12 жылдыкка өткөндөн кийин эле эртең эле балдарыбыз 12 жылдыкты окуп калбайт. Бул ыкмага министрлик этап менен өтүүнү пландап, анын негизинде учурда түшүндүрүү иштерин колго алышкан. Кабыл алынган документте бул системага алгачкылардан болуп ушул жылы мектеп босогосун аттай турган балдар туш келет. Ошондой эле мектеп окуучуларынын билимин баалоо системасына да өзгөртүүлөр киргизилди. Анда 1-3 класстарда окуган окуучуларга баалар коюлбайт. Ошондой эле министрлик ата-энелердин жашаган жери боюнча каттоосуна ылайык мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу балдарды 1-класска жана 2-класска автоматтык түрдө кабыл алууну камсыздайт. Бул процесс эч кандай сертификатсыз жана сынаксыз өткөрүлөт. Андан сырткары, бул система дагы кандай өзгөчөлүктөр менен коштолот жана кандай артыкчылыктар каралган. Кийинки материалда кенен сөз болот. Мугалимдер менен адаптация процесси жүрүп жатат. Тиги министрге айтсаң эле жаман көрөт экен, бул талкалаганы келгенби, бул батыштын тапшырмасын алып. Сиз деген чет өлкөлүктөрдүн поручениясын аткарып атасызбы же президенттин поручениясын аткарып атасызбы? 50% балабыз программаны бала бакчада кайталаса, жогорку тайпаларда 0 класста, ошондой эле 1-класста дагы тамга сандарды окутуу менен биз ошол окуу программасынын кайталанмалыгын жокко чыгаралы дедик. Кыргызстандагы мектептерде билим берүү системасы начар абалда деп баа берген билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева апта башында маалымат жыйын берген. Анын айтымында буга чейин дүйнөлүк талдоолордо Кыргызстан эң акыркы орундарды алып, 15 жаштагы балдар дүйнөлүк эмгек рыногуна даяр эместиги аныкталган. Мындан улам окутуунун моделине өзгөртүү киргизип, 12 жылдык системаны кабыл алуу зарылчылыгы келип чыккан. Биздеги окуучуларына 23-жылы жыйынтыгы чыкты талдоо туруп. Бүт Кыргызстан боюнча талдоо жүргүздү дагы. Биздеги балдардын дээрлик 64% математика боюнча функционалдык сабаттуулугу жок деп чыкты. Ал эми 48%ке жакыны окуу жана түшүнүү көндүмдөрү жок деди. Ал эми 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программа иштелип чыккан. Анда 6 жаштан тартып балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-чу, 11-чи, 12-чи класска өткөндөн кийин атайын кесипке багытталат. Андагы программага ылайык 11 кесипке үйрөтүү каралган. Окутууда так илимдерге да басым жасалат. Бул жаатында дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүнөн жалпы 46 лицензия алынган. Учурда китептер кыргыз тилине которулуп, сентябрь айына чейин басып чыгаруу болжолдонууда. Котормочулар тобу өтө тездетилген темпте которуп жатышат. Которуп бүткөндөрү түздөн түз практикалык мугалимдер менен адаптация процесси жүрүп жатат. Андан кийин толугу менен биз терминологиялык комиссия менен иштейбиз дагы. Ошондон кийин сентябрга чейин биз чыгарып бүтөбүз бул китептерди. Мугалимдерге жаңы көндүмдөрдү, балага багытталган өнүктүрүүчүлүк методикаларды же болбосо жаттама билимден пайдалануу билимине өтүүнү көздөдүк. Эрте кесиптик билим берүү багытын колго алдык. Деген менен бул система коомчулукта эле эмес, бийлик бутактарында да экача пикирлерди жаратууда. Акыркы мезгилде жогорку кеңештин депутаттары тарабынан да билим берүү министринин бул аракети катуу сынга кабылып, ал Тургай министр айымды батыштын саясатын аткарып, бул тармакты талкалаганы келген деген жемелерди айтылбай койгон жок. Эми мамлекеттик саясатка эч ким каршы чыкпайт. Эгерде зарылчылык болсо, ал өзүнүн тартиби менен кете берет. Тилекке каршы реалдуу жашоодо бүгүнкү күндө 12 жылдык мектепке дароо эле чекит коюп өтүп кеткенге мектептерде шарт да жок, мугалимдер да жок, программа даяр эмес, программада даяр эмес, китепте даяр эмес, коомчулукта даяр эмес. Ошон үчүн бул жерде билбейм, тиги министрге айтсаң эле жаман көрөт экен, бул талкалаганы келгенби, бир батыштын тапшырмасын алып. Ошон үчүн билген намазын окуп атат. Ушул маселеге карагыла, карабасаңар, анда биз мамлекеттин ичинде бул аял элге билим берүү тармагын талкалап туруп кетип кала турган максаты бар окшойт.
Бул айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман кылбастан ушул маселеге Алмаз Акынжан сергек мамиле жасап коюңуз. Ал эле эмес 12 жылдык билим берүүгө өтүү чет өлкөлүктөрдүн тапшырмасыбы же президенттинби деп суроо узаткан депутаттар да болбой койгон жок. Ага министр Айым бул жерде чет өлкөлүктөрдүн тапшырмасы жок экенин билдирип, бул Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун талабы деген жообун узаткан. 12 жылдык билим берүү боюнча өкмөт өзүнүн оюн пикирин айтты. Камчы Кыдышаев да айтты, өкмөт да айтты, аягында чоң чогулуш да болду. Эми муну специалисттер бир карап чыкса, 12 жылдык окуу боюнча биз акыры поэтаптын акырынан барып ошол өтүшүбүз керек. Урматтуу министр Айым, сиз алга жыла бериңиз. Сиз деген чет өлкөлүктөрдүн поручениясын аткарып атасызбы же президенттин поручениясын аткарып атасызбы? Бул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө бир дагы чет өлкөлүктөрдүн катышуусу жок. Эксперт катары да, каржылык катары дагы. Бул биринчи улуттук жаңы муумдагы 12 жылдык билим берүү системасына өтүп атабыз. Жана бул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун талабы. Андан сырткары Токтургүл Кендирбаева жогорку кеңештеги мекенчил депутаттар тобунун жыйынында да 2025-2026 окуу жылында 1-класска балдарды кабыл алууда эч кандай тандоо жана кирүү экзамени өткөрүлбөй турганын дагы бир ирет эскертип, бул системага өтүүдөгү артыкчылыктарга токтолду. Биз эмне үчүн ушул 12 жылдык билим берүүгө өтүп атканда дагы көпчүлүк учурда мына карап көрүңүздөр дээрлик 44,3% декабрда болсо андан бери дагы бала бакчалар ачылып атат. 50% балабыз программаны бала бакчада кайталаса, жогорку тайпаларда 0 класста, ошондой эле 1-класста дагы тамга сандарды окутуу менен биз ошол окуу программасынын кайталанмалыгын жокко чыгаралы дедик. Бүгүнкү күндө 98% бала мектепке чейинки билим берүү же болбосо 0 класска катышат. Ал 0 класска катышкан балдардын ичинен бүгүнкү күндө бардыгы мамлекет тарабынан бюджеттик каржылоодон өтөт. Бар болгону 836 бала ар кандай себептер менен ушул 0 класска же мектепке чейинки даярдоо курстарына тартылбай калган. Бүгүнкү күндө 12 жылдык билим берүү жөнүндө 14 жеке менчик мектеп Кыргызстанда билим 12 жылдык документин берет. Аны улай акыркы убакта айдоочулук күбөлүк алуу кыйындаганын айткан эл өкүлдөрү мектепте жогорку класстар үчүн жол эрежелерин жана унаа айдоону үйрөткөн предмет киргизүүнү сунуштады. Билим берүү министри бул багытта иштер жүргүзүлүп жатканын, алар тарабынан айтылган сунушту кабыл аларын жана ал 12 жылдык билим берүү системасында каралганын кошумчалады. Эрежелерин мурун бизде МВП деген сабак болчу. Начало военной подготовка дегенчи. Азыр барбы? Барбы? Бар. А ПДД биз мурун мындай немеге чыкчубузда бизге машинаны айдатып, трактор айдатып үйрөтчү да. Азыр барбы? Жокпу ушул сабак? Жок, Андай жок база. Мен ушуну сунуш бердим эле да, палатада да көтөрдүм, жооп бере элексиздер. Ушуну 10-11 класстарга. Себеби бул нерсе эмнеден чыкты? Ошол биздин жарандарыбыз эле кайрылып 1,5-2 жылдан бери тапшыра албайыптыр да. Эгер ошо мектептен баягы үйрөтүп балдарды апарса, бүгүнкү күндө баарын эле машина айдагысы келет да. Айдаш үчүн ал правиланы билиш керек, туурабы? Эрежелерин билиш керек. Эрежени ушу 10-11 класска киргизип койсок, бул оордук кылбайтпы? Биз жаңы билим берүү азыр өзгөрүп атканда кесиптик багыт берүүнү көздөйбүз. Дал ошол системаны көздөйбүз толугу менен. Министр Айым коомчулукта талкуу жараткан 12 жылдык системага өтүү билим берүүнүн сапатын жогорулатат дейт. Анткени дүйнө жүзүндөгү 193 мамлекеттин ичинен 150 мамлекет 12 класстык билим берүү менен окутуп келишет. Өнүккөн өлкөлөрдүн баары Европа, Азия, эч эле 12 класстык билим берүү системасына өтүшкөн. Мындан улам бул ыкмага өтүү учурдун талабы. 12 жылдык билим берүү менен сандан сапатка өтүп, заман талабына жараша окутууга багытталган. Ал эми кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча токтомго кол койду. Бул эл аралык билим берүүгө интеграцияланган жана таанылган улуттук жалпы билим берүү системасын куруу, глобалдык атаандаштыкка жөндөмдөө, ошол эле учурда улуттун социалдык маданий мурасын сактоону жана өнүктүрүүнү камсыздоочу сапаттуу билим берүү максатында ишке ашырылууда.
Документке ылайык 12 жылдык билим берүү системасы 1-6 класстар башталгыч жалпы, 7-9 класстар негизги жалпы, ал эми 10-12 класстар орто жалпы деп бөлүнөт. 5 күндүк окууда 1 класстан 12 класска чейинки балдарга жумасына 21 сааттан 34 саатка чейинки окуу жүктөмө чегерилет. Сабактар филологиялык, социалдык, математикалык, табигый илимий, искусство жана технологиялар жана ден соолук маданияты боюнча окуу предметтеринен турат. Он 12 жылдык окуу быйыл ишке ашып, 2025-2026 окуу жылында 5,5-6 жашка толгон балдар 12 жылдык мектептин 1 классында окуй баштайт. Бала бакчага барган жана мектептердеги наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар жана программалар боюнча окуу үчүн 12 жылдык мектептин 2 классына өтөт. Аталган ыкмат 4 этап менен улантылып, 3 жыл ичинде 12 жылдык программага өтүү пландалган. Ал эми бул жылдагы бүтүрүүчүлөр азыркы 11 жылдык программа менен эле мектепти аякташат. 12 жылдык системанын негизиндеги алгачкы 12 класстар 2027-2028 жылы аякташы күтүлүүдө. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибелал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.